Арбаңыздар, урматтуу Рухештүү каналдын көрүүчүлөрү, кезекте О Шакирден ойдурмөт. Кеп бүгүн Лениндин эстелиги жөнүндө. Биздин элдин ушунчалык колониалдык аң сезимден чыкпаган, кулдук аң сезимден чыкпаган шоркелде экенин ушул жолку Facebook'тагы талкуудан улам көп нерсени аңдап, кейип, арданып, биз ошо улуттук иденттүүлүккө улуттук иденттүүлүк деген эмне экенин, улуттук ар намыс эмне экенин билбеген калк экенибизге, Лениндин бир ата бабабызга келтирген залакасы жөнүндө эмдигиче керек болсо коомдун алдыңкы өкүлү деген интеллигенция өкүлдөрү дагы акыл калчабаганы, тарыхтын бир альтернативалык башка булактарын окубаганы таң калтырат да. Раматылык Салижан Жигитов интеллигенциянын көзү желкесинде деп бекер айтпаганы ушул жолкуда даана туюлду да. Жөн эле атасынын таланын талашкандай коргошот да. Эгерде кыргыз китеп бетин ачкан калк болгондо эмгиче Лениндин саясаты бизди кандай шорлогон жолго салганын аңдайт эле. Ленинди атасынын таланын талашкандай коргогондорго мен айтар элем. А дегенде сиздерге мен ушул көрсөтүүнүн этек жагына шилтемесин салып коем. Михаил Веллер менен Бровскийдин «Гражданская история безумной войны» деген укмуштай китеби бар. Мындай айтканда, ошол китепти ачкан кишинин аң сезими аңтар теңтер болот. Мен дагы пионер болгон кезинде, комсомол болгонмун, советтик баалуулуктарга мен дагы сугарылып, мен да Ленинди ата деп чоңойгон бир шоркелдей болгонмун да. Бирок ошол китепти окуган сайын мен жүрөгүмдү бырчалаган, дүйнөмдү жөн эле ыдыраткан түшүнүктөргө кабылып, фактыларга көзүм жеткен сайын, кайра улам китептин бетинен барактаган сайын, Ленин жөнүндө бир терс маалымат болуп калган сайын, мен кадыр эсеминдай, өзүмдүн атамдын бир айыбы ачылып аткандай мага оор болгон. Ошол китепти окуп аягына чыгыштын өзүчө. Ошол китептен улам мен кийин Лениндин ишмердиги жөнүндө жашыруун материалдар менен таанышкан сайын, ого бетер менин дүйнөм бытырап, талкаланып, ошентип кулдук аң сезимден кутулган сыгамын. Андыктан мен дагы мекендештерге айтар элем. Ушул мен айткан китептин ылдый жактагы шилтемесин ачып таанышсаңыздар, дүйнөнү башка ракурстан карайсыздар. Биз дайыма Кремлдин, орус бийлигинин төбөлдүгү алдында ошол Кремлдин жүргүзгөн саясаты, орус төбөлдөрүнүн биздин үстүбүздөн басмырлап келген мамилесине оозубузга чөп албай, кыргыз коомунан интеллигенциясынын ичинен өзгөчө бир да диссидент чыкпай, ушу совет коому канчалык адилетсиз башкарганына. Мына Октябрь революциясынан кийинки кыргыздын тарыхына көрөлүчү. Макул. Элдин көбү Ленин болбосо биз эл болмок эмеспиз, мамлекетти түптөй албайт элек, ушул шаарлашып, отурукташып, инфраструктура кура албайт элек деген шоркелдей түшүнүктөн чыга албай келет да. Эгер большевиктик коммунисттер болбогондо, кыргыз кылымдан бери күн кечирип келген кыргыз жок болуп кетет беле? Ушул суроого да жооп издеп көрбөйлү. Биз ата бабабызды канчалык шылдыңдап, канчалык ошолордун бир шоркелде экенин мындай туюнтуп атабыз да. Демек, биздин эл илимге, билимге баш кое албайт эле, жарамсыз эле деген мындай дүйнө жүзүндөгү эң бир мажүрө калк экенбиз да. Эгер силердин ошол Ленинди атасындай коргондон логикасы менен ойлонсокчу, демек биз эл боло албак эмес экенбиз, билимге жетмек эмес экенбиз. Тескерисинче биз канчалык ошол азапты көрсөк, ачарчылыкты көрсөк, мындан да оор кыйынчылыкты көрсөк, биздин калктын жаратмандык касиети ойгонот эле. Улуттун өзүн өзү сактоо инстинкти ойгонмок. Айбанда деле ойгонот экен го. Ал эми биз Совет өлкөсүнүн туткуну, кулу болуп келгенибизди качан аңдайбыз?
Мына большевиктик коммунисттердин кылган жакшылыгы кайсы болду эле? Ата бабаларыбыздын мал мүлкүн тоноп, жөн эле зордук, зомбулук менен жулуп алып, ошол совет чарбасын түптөшкөн, колхоз, совхоздор курулган. Ал аз келгенсип, мал мүлкүн тоноп алган аз келгенсип, ал ошол байларды кулакка тартуу саясаты менен сүргүнгө айдап, канчалаган улуу муундагы атка минелер дегенибиз активдер, ошол совет чарбасын курууга чын дили менен билегин түрүнгөндөрдүн көбү кийин абакка кесилип кеткен. Себеби ошол совет чарбасын куруудагы жанагы туннелдерди касуу, жол салуу азабына ошолор бекер күч болуп берген. Ошон үчүн аларды жалган болор болбош сылтоо менен. Эсиңиздерде экен, сурап көрсөңүздөр, айылдарда аксакал муундагылардан чоң атам эмне болгон, тигил эмне болгон, бул эмне болгон десеңер, ошо белгисиз себептер менен кесилип кеткен, үйгө кайтпай калган деген кулакка тартылгандардан сырткары булардагы миллиондогон адамдардын көз жашы ошол большевиктерди бир кенеде ойлондуруп койгон эмес. Себеби биз аларга улут катары эмес, жөн гана совет өкмөтүнүн этностор аралык гана бир саны аз бечара эл болуп гана кызматын кылып келмекпиз. Ошол совет өкмөтү берген билим бизди жөн гана маңкурт кылып койгонун ушуга чейин аңдабаган интеллигенция силердин ошол эки жүздүү бир тарыхый фактыларга, тарыхый далилдерге анализ кылууга кудуретиңер жетпегени мени ардантат. Жөн гана жөн эле кече ышкырыңа асынып өлүп алгым келет да. Биз эмне болгон калкпыз депчи. Качанга чейин ушул колониалдык аң сезимден чыкпай, орусту бир Кудайдын бир маңдайыбызга жазып койгон, пешенебизге жазып койгон бир спасательный көрөбүз да. Большевиктик коммунисттер эмне кылды бизди? Эмне кылып шорлотту биздин калкты? Азыркыча айтканда, жарандык коом, жарандык активисттер дейбиз го. Ошол сыяктуу коомдун эң прогрессивдүү, эң тың чыкмаларынын баарын бир элге суук тумшук көргөзүп басмачы дешкен. Ошолор басмачылар чындыгында территориалдык кызыкчылыкты ойлогон, улуттук бир өзүбүздүн бүтүндүктү ойлогон чыныгы мекенчилдер ошолор болгон. Бирок алар боюнча пропагандалык адабияттар, пропагандалык тарых жазылып, ошо менен биз аларды жек көрүп келдик 70 жыл боюнча. Булар басмачылар деп, булар эл душманы катары таанып келдик. Канчалаган муундардын мээсине кагып келген пропаганда бүгүнкү күндө да күчүндө. Ал эми Ош шаарынын мэрин мен аты жөнүн да билбейм, тыңгылыктуу жеке тааныштыгым да жок, бирок буга чейинки ишмердигинде ошол кайсы бир шаарда Кыргызстандагы мэр болуп, ал жерден дагы Лениндин эстелигин алдыртканы, бул Ошко мэр болоор менен Лениндин эстелигинен баштаганын мен кубаттап турган себебим, эстелик кесип айтып атпайбы? Эстелик сага эмне кылып атыптыр, сенден аш сурап атыппы, эмне баля депчи, түшүнбөй. Түшүнгөн кишиге бул эстелик идеологиялык чоң установка. Муундан муунга таркай берген инструмент булчу. Бул ошол баалуулук катары биз советтик төбөлдөрдүн портретин маңдайыбызга илип алып, же эстелигин көргөн сайын кенже муун, ал эмес көчөт муун ойлойт. Бизди эл кылган ушул Ленин атабыз турбайбы деп. Себеби атасынан угат, энесинен угат, мугалимдерден, улуу муундагылардан угат. Мени таң калтырган бүгүнкү жаш муундун арасында дагы Ленинди коргоп чыгып аткандар, ошол китеп бетин ачпаган, биз массалык түркөйлүктөн кутулбаган үчүн Ленинди пайгамбар кылып алгандар бар. Араб кулдар сыяктуу эле орус кулдар дагы бул кыргыздын өз алдынча жөндөмүнө ишенбеген калк экенибиз да. Демек, Ленин болбосо биздин ата бабаларыбыз билимдүү өлөтүн курууга кудурети жетпейт беле. Тескерисинче канчалык кыйынчылыкты көрсө, ошо большевиктердин саясаты менен бакма тоок болуп калганын аңдабай атабыз да. Бизди бекерге үйрөтүп койгон. Мына Совет өлкөсү курады эле, 30 жылдан берки азап тозокту көрдүк, бирок көргөн менен биздин эл эмнеге жетти бүгүн? Өз менчигине ээ болду. Короосуна бирөө кирип келип, мал санак жүргүзгөн адамдар жок. Корооңда канча малың бар деп.
Bir baş malın aşık bolsa аны etke töktürüp tartып alıp koyçu. Bir san uyun bolsa dagı oşonu ıra görчү эмес. Бүгүнкү күндө биз жеке менчикке ээ болуп атабыз. Себеби биз bakma тоок болбой эл өз алдынча оокат кылууну үйрөндү. Бийликтен үмүт этпей, фермерлер чыгып атат, өндүрүшчүлөр, бизнес өкүлдөр чыгып атат да. Ошол сыяктуу эле биздин ата бабабыздын жөндөмү ойгонмок. Ошол большевиктер куруп берген Фрунзе деген калаабыз, борбор калаабызчы. Эч бир чыгыш колориттин мындай элеси да жок. Кыргызка мүнөздүү бир архитектуралык ансамбли да жок. Жөн гана ошол советтик өлкөнүн жанагы бозомтук үйлөрү турат го бүгүнкү күнгө чейинчи. Хрущевка дегенин карайлы, башка үйлөрүн карайлы. Түрмөдөгүдөй курулган, мындай адамды маанайын чөктүрө турганчы, бетон үйлөрчү жашап келген ал эл өзүн ойлойт да, бизде шордуу элчи. Ошол орус бийлиги болбосо биздин эл жок болуп кетмек, бир мамлекет курууга кудуретибиз жок эле депчи. Афганистан болуп калмакпыз деген шоркелдейлердин түшүнүгүнө таң калам да. Афганистандын саясаты башка, бирок мен бүгүн кайра келейин темама. Гражданская война, безумная война, гражданская история безумной войны деген китептин эң мазмундуу жерлерине кыскача баяндама берейин. Ошол убактылуу өкмөт, мындай айтканда, орус падышачылыгын кулаткандан кийин, ошол убактылуу бийликке келгендердин аш көздүгүнөн Лениндикине мен абдан таң калгам. Аделе бир шоркелдей пенде экенинечи. Себеби анын складын кайтарган кишинин эскерүүсү бар ал жердечи. Мен өмүрүмдө көрбөгөн бриллианттарды, алтындарды ошол Лениндин складында жыйылып турган көрүп көзүмө ишенген жокмун депчи. Лениндин эң куулугу ал билимдүү адам болгон үчүн ошол өзү жазган декреттерди өз оозу менен айткан эмес, башкалардын оозу менен айттырып, ал өзү элге жакшы көрүнгөн. Массалык кыргындар боюнча буйруктарды чыгарган декреттер менен. Анан элди класска бөлүү, бай манапка, кедейге бөлүү саясаты мына бүгүнкү күнгө чейин иштеп келди. Ошол ата бабалардын эң тың чыкмаларын бай манап деген жарлык менен жек көргөзүп, ошонун экинчи этабы кандай жүрдү? Улуттук жарлыкка такап, жанагы улуттук дөөлөттү, улуттук байлыгыбызды, улутка мүнөздүү бир сыймыкты көкөлөткөндөрдүн баарын улутчул деген жарлык менен Сталиндик репрессия жок кылды. Айтор, биз 70 жыл бою совет бийлигинен эмнени гана көрбөдүк, эмне гана кордукту. Эски муундагыларды байкап турсаңыздар, шыбырашып сүйлөшөт, баары суу жүрөк болуп калган. Чоңдорубуз дагы эгемендик алсак дагы болбой эле 30 жылдан бери Акаева баш болуп баары Кремлди карап ошол жактын ишаратын мындай аңдап турушат да, ошол жактыкка кулак түрүп эмне деп айтат деп. Андыктан урматтуу кыргыз урпагы, келиңиздер, намыска келели, улуттук иденттүүлүктү ойлойлу. Биз Ленинден башка сыймыкты табалы. Эмне үчүн дардайып ошо Лениндин монтип турган эстелиги турса ошого сыйынышыбыз керек, эмнеге арап кул болушубуз керек. Биз качан өзүбүздү табабыз, качан өз кемчилигибизди сезип бир аң сезим, билимге жетебиз. Мынтип отурсак биз ошол көз карандылыгыбыздан кутулбайбыз. Эстеликтерин биз макул тарых эле жазган келсе, ал тарыхтын баарын мээңе мусор кылып албай, мектеп базасындагы тарыхты окуп алып эле пропаганданын баарына сугарылбай, биз дүйнөгө кенен карайлы. Ошол Ленинден башка, Сталинден башка культтарды жаратпай, ошол жеке адамдын зоболосуна сыйынган кулдук аң сезимден кутулмайын, биз эч качан эгемен боло албайбыз, эркин калк боло албайбыз. Эгемендик баалуулук экенин, адам эркиндиги, адам укугу баарынан бийик байлык экенин аңдайлы. Биз мамлекеттин жер пайын түптөөдө ошол сыяктуу түшүнүктөрдөн кутулмайын биз өзүбүздү мажбүрөө сезебиз. Биз өзүбүздү өз алдыбызча мамлекет кура албай турган бир жөндөмү жок бечарадай сезбей, өз дымагыбызды ойготолу, өз амбициябыз менен мамлекет куралы. Биз деле япондордой, корейлердей, чыгыш элдериндей алдыга озуп чыгар кудурети бар элбиз. Жалаң оозек адабият менен жашабай, тарыхый чындыктарга бетме бет тике карап, анын баарын ыйык тутпай, ошол мээбиздеги мусордон арылалы,
сиздерге соңку сөздө кайрыларым ушул: намысыбызга келели. Улуттук иденттүүлүктү ойлосок, эгемендиктин кадыр баркын көтөрөбүз десек, ошол эгемендикке болгон аракетибиз, алардын культтардын, советтик культтардын, коммунисттик элитанын элесин көз алдыбызга тартпай, ошолорду кенже муундарга, көчөт балдарыбызга, артыбыздан келаткан муунга бир ыйык инсан кылып көргөзбөй, алардын эстелигин көздөн далдага коюп, Жусуп Абдрахманов сыяктуу мамлекет жер пайын түптөгөн улуу инсанаттардын атын даңазалайлы. Кыргыз коомун бир сергек жашоого, чындыктын тили менен сүйлөөгө үйрөтөлү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эгер бул маалымат элге кеңири таралсын деген тилектештер болсо, бармак басыңыздар, биздин сайтка катталып коюңуздар жана башкалар менен бөлүшүңүздөр. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык.